Бүгүн 16 ноябрда Кореянын Маданият, спорт жана туризм министрлигинин алдындагы Азия маданий борборунун өкүлдөрү Улуттук тарых музейине жана Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейине техникалык жабдууларды жана материалдарды тапшырды. Бул долбоор ушул 2022-жылдын жайында башталган. Долбоор негизи 2025 жылга чейин созулат. Бул долбоордун алкагында ушул Улуттук тарых музейиндеги фонд санариптелип архивдик бөлмө түзүлдү. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр салтанаттуу түрдө ачылды. Бул долбоорду Кореядагы Маданият министринин алдындагы Азия маданий борбору каржылап жатат. Иш-чарага Кореянын Маданият, спорт жана туризм министрлигинин алдындагы Азия маданий борборунун өкүлдөрү жана Кыргызстандын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов катышты. Анын айтымында музейлердин ишине ылайыкташтырылган жабдуулар келген. Бул боюнча бизде мурдагы кагаз жүзүндө гана иштеп келе турган болсок, муну санариптештирип, бүт бардык биздеги музейдеги экспонаттардын баарын жыйынтыктап, сүрөтүн, видеосун, кайсыл жылкы данныйлары менен бул атайын серверге кирилип, бардык биздин ушул кыргызстандык башка жактанбы, атайын ошол жактан гана кызыгып көрүп алып, анан бул жакка келип көргөнүнө чоң шарт түзөт деп ойлойм. Долбоор Кореянын Маданият, спорт жана туризм министрлигине караштуу Азия маданий борбору тарабынан колдоого алынып, 2022-2025 жылдарга ишке ашырууга 3 миллиард вонго жакын гранттык жардам каралган. Биз Кыргызстанга маданий ресурстарды, тактап айтканда санариптештирүүнү өнүктүрүүгө жардам берип жатабыз. Биз Кыргыз Республикасынын мындан ары өнүгүшүн каалайбыз. Биз музейлерди гана эмес, жалпы каталог түзүп, бардыгын санари форматта сактоо үчүн маданий ресурстарды өнүктүрүп жатабыз. Долбоордун программасы Кыргызстандагы материалдык жана материалдык эмес маданий ресурстардын абалын изилдөө, музейлер жөнүндө жана музейдеги музей буюмдары жөнүндө жана башка кеңири маалыматтарды камтыган музейлердин маалымат системасын түзүү жана ишке киргизүү, окутуу жана тренинг өткөрүү жана музейлер үчүн техникалык жабдуулар жана материалдар менен камсыз кылуу болуп саналат.